Оюндун акырына чейин оюн башталгычакты бизге муляжды бербей биринчиден. Анан экинчиден биз 30 килограммдык муляж чабабыз десек, булар 33 килограмм кылып жасап коюшту. Аны эми баягы ачык айтышыбыз керек, биз федерация өзүбүз ушул ат сарайга алып келип алып бычак менен тилип 33 килограммдык муляжды 30 килограмм кылдык. Эмнеге? Бул муляжды биз казак кыргызстана чаппайбыз да. Америкалыктар, түркиялыктар, орусиялыктар булар көтөрө албашы мүмкүн. Сиздер көрдүңүздөр, Түркия менен Американын ортосундагы оюн шот 1-1 болуп аяктап, дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда биринчи жолу көкбөрүдөн булит ыкмасы колдонулду. Бул тарыхта биринчи жолу болуп аткан нерсе. Биздин көкбөрү оюну дүйнө жүзүнө жайылып, америкалыктар дагы, түркиялыктар дагы ушундай бир жогорку деңгээлде ойноп башташканын биз көрүп алып абдан сүйүндүк.